Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 13 сабак. Окуучуларга шыктандырып сабак өтүү үчүн айрым сунуштар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ар бир сабакта мугалим окуучуну өткөн предметтен берген билимин ошол тема боюнча билим кенчинин бир эле үлүшү болуусу. Ошол сабакты мугалим балага бергени, айтканынан тышкары да запаста толуп ташуусу эң зарыл. Ошондо мугалим өзүн ишенимдүү сезет, билими менен эркин операция алып барат, тартынбай оборотко киргизет. Ошондо мугалим окуучу үчүн түгөнбөгөн билим казынасы бар, сырдуу адам болуп көрүнөт. А бирок бизде практикада көбүнчө кандай? Бир сабакта эле мугалим билиминин баарын айтып түгөтүп коет. Билими жарды, тайкы. Ошол үчүн өзү да шыктанбайт, окуучуларды да шыктандыра албайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Кыскасы, мугалимдин сырдуулугу, табышмактуулугу, анын улуулугу, шыктуулугу, абийиринин негизи бул анын биринчи терең билими, экинчиден бийик маданияттуу адамгерчилиги. Билимсиз адамгерчиликтүүлүк да болбойт, адамгерчиликсиз билимдүүлүк да болбойт. Мугалимде бул экөө тең бирдей болуусу зарыл. Демек, булардын бирөөсү болбосо же аз болсо да мугалим чыныгы мугалим боло албайт. Окуучу үчүн кызыктуу, сырдуу, шыктандыруучу болбосо чыныгы мугалим боло албайт. Мугалим өзү билимге, ошол темага болгон мамилеси менен шыктандырат. Ишке болгон романтикалык мамилеси менен окуучуларды шыктандырат. Ар бир окуучунун адамгерчиликке, билимге, маданияттуулукка умтулуу сезимин ойготуп, анын жан дүйнөсүнө таза, назик жол таба билүүсү. Ошондой эле мугалимдин жайдары мүнөз, токтоолук, окуучуга урмат менен талапты айкалыштыра билүүсү менен дагы шыктандырат. Мугалимдин сөз байлыгы, жасалма эмес көркөмдүүлүгү, таамайлыгы, таасирдүүлүгү менен дагы окуучуларды шыктандырат. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, мыкты, жакшы окуганда эле эмес, ошого аракет кылганга да дем берип, аракетин белгилөө керек. Ортодон төмөн окуган окуучуга да ишенип, урмат менен, аны шылдыңдабастан, күмөн санабай мамиле кылуу менен шыктандыруу зарыл. Дагы эң сонун баарыбызга көңүлүбүзгө тие турган нерсе бул окуучуларды адилеттүү, өз учурунда баалап туруу менен дагы мугалим окуучуларды шыктандырат. Класстагы жалпы айрым окуучуга болгон жеке адилетсиздикти айттырбай байкап, адилеттикти, чындыкты колдоосу менен балдарды шыктандырат. Кыйын теманы окуучу менен бирге өздөштүрүп шыктандыруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, өтө маанилүү жери сабак окуучу үчүн жөн эле билим тарбия ала турган 45 минуталык убактысын өткөрүүчү жай эмес. Ал өзүнүн сезим, ой толгоосу активдүү иштеп, окуучуну ойлонтуп, кыйналган көп суроолорго жооп ала турган учур, жай болуусу керек. Ошондо эч бир окуучу үчүн сабактан тажоо болбойт. Окуучу сабактан качпайт. Окуучулардын сабакка болгон мамилеси, сабактан качышы окуучулардын бизге, мугалимдерге берген баасы болуп саналат деп Агай айтат. Сабакта окуучулардын пас маанайы да мугалимге окуучулардын берген баасы. Демек, урматтуу кесиптештер, бул баардыгыбызды ойлондуруучу маселе экен. Сөздүн чын маанисинде ар бир сабак окуучу үчүн белгилүү бир көркөм чыгарма окугандай, же болбосо бир көркөм кинотеатрда болгондой, же кетмен алып, тердеп, иштеп, ошондон рахат алгандай, дыйкандай сезип, рахат берүүсү зарыл.
Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Мугалим дагы өзүнүн кандай алып жүрүүсү аркылуу окуучуларды шыктандыра алат. Мугалим өзүнүн олуттуу, токтоо, динамикалуу, бир аз сүрдүү, өң келбети, абалы, кыйын бирок жемиштүү, сулуу эмгеги, ишмердүүлүгү менен да шыктандырат. Мугалимдин билими, адамгерчилиги окуучунун кызыгуусун арттырса, демек алыс максат коюп, күндө ар бир сабакта ошонун бир кичине бөлүгүнө, баскычына жетип шыктануусу, окуучулардын өздөрүндөгү аз да болсо реалдуу өзгөрүүнү өздөрүнө көрсөтүп, сездирип шыктандыруу керек. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, дагы өтө маанилүү эске алуучу нерсени дагы айта кетели. Шыктандыруу максатында артыкча эле күйүп-бышып, өтө эле эмоционалдуу сабак өтүп, же болбосо артыкча эле сүйлөө, артыкча окуучуну мактоо, өтө мээримдүүлүк, же болбосо өтө майдалык, бул дагы биздин ишибизге тескери натыйжа бериши мүмкүн. Демек, ар бир нерсеге кылдаттык менен мамиле кылып, окуучуларды шыктандырууда жогоруда агайдын жазгандарын эске алып, жакшылап өзүбүзгө конспектилеп алсак дагы жакшы болот. Анда эмесе, бул теманы дагы тереңирээк өздөштүрүп билгибиз келет десеңиздер, Устаттык өнөрү китебинен 30 беттерден таба аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.